Ошого мынакей өзүбүздүн атыбыздан десек да жаңылышып калабыз, себеби бул жака чакырылбай калган коноктор бар. Кыргыз элинде эми сени жаман көргөн адам жок болсо керек. Ошо кыргыз элинин баарынын атынан келүүбүз менен сага умрага жолдомо иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, райым, мээрими тынчтык болсун. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ичтарынан сактасын, коркпогон жүрөктөн сактасын, тойбогон нарседен сактасын, адам каралчык айта албаган, Алла каралчык айта албайт дейт. Федерацияда кызмат кылып келе күрөшкө салым кошуп аткандардын баардыгына терең ыраазычылык беребиз. Мындай сөз бар: сен менин көңүлүмдү алсаң, мен сага өмүрүмдү бергенге дайынмын. Көңүлүмдү ооруттуң, жүрөгүмдү жараладың, сөздөрүм жүрөгүмдү талкалады. Эми сен өмүрүңдү берсең дагы көңүлүмдү ала албайсың. Бул жашоодо акча менен көп нерсени сатып алууга болот экен, бирок көңүлдү акчага сатып албайт экенсиң. Буга дайыр пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Эй Каба, сен кандай бийиксиң, сен кандай жыттуусуң. Бүттүк дүйнө жүзүнүн баары сага армандайт. Бирок сага караганда bir musulmandын каны, жаны, абыройу, көңүлү өйдө турат. Bir musulmandын көңүлүн оорутканга караганда Кабаны талкалагандын күнөөсү жеңилет. Албетте бүгүнкү заманда үйлөнүш проблемасы болбой калды. Тойлорду берип атат, жакшы тойлорду, дүркүрөтө тойлорду берип атат, бирок могу свадьба көйнөгүн алмаштырганча ажырашып кетип атат. Сага айтарым, көңүлүңөрдү оорутпагыла, бири-бириңерди сыйлагыла, урматтагыла. Анан ушундай угулду өстүргөн сизге ата рахмат. Биз умра уюштуруп жүрүп көрүп атабыз. Bir biznesmендин окуясы. Sen азыр Олимпиада алтын сенде жок болсо дагы, сенде бирок андан да чоң алтын бар, бул сенин ата-энең. Себеби ата-энең дуа берсе алам ачылгандай сезет. Кыскача bir байдын окуясы, умрага барды, бардыгы ата-энеси менен барган, жаңы эле сен тамада кылгандай бардыгы кучактады, бирок ошол бизнесмен акчасы аябай көп. Бирок аттиң менин да апам болсо, менин да атам болсо, мен да кучактайт элем, мен да апам менен ушинтип келет элем. Аттиң арман кылдым. Апам менден акча деле күтпөйт эле. Апам менден алтын деле күтпөйт эле. Качан мени келип кучактайт деп күтөт эле. Мен убакыт бөлбөдүм деп. Атам мен тамак деле ичким келбей калды. Мен жашагым деле келбей калды, устаз, мен ата-энем жок деп. Анан айла жок Кабага чыктым деп казак кетип бараткан коляскасын сүрөп, бауырым бериш коляскаңды бир айландырып алайын. Айланып кетип барат, көз жашымды токтото албай ыйладым деп. Жана жок дегенде апамды түшүндө көрөйүнчү деп. Түшүндө апам келди, түшүндө да мен апам аябап атат деп. Амансың, айланайын кичинем. Алаксытып койбодумбу сени ишиңден. Эмне берип жиберейин дегенде мен айтамын, апаке, менде баары бар. Болгону сени мен мээрим жетпей жатат деймин ичиме. Амансыңбы, кагылайын кичинем. Алаксытып койбодумбу сени ишиңден. Эмне берип жиберейин дегенде мен айтамын, апаке, алтындын баары бар. Болгону сенин мээримиң жетпей жатат деймин ичиминде. Акбар Кубанычбектин жакшыры бар. Bir gün gelet ajal torup atаңды, bir gün gelet ajal сурап апаңды. Болсо болор, бирок кечтен бергунчу, bir gün үчүн 1000 күн тартар санаңды. Ошон үчүн сана тартпай калганда ата-энеңизди сыйлап калыш керек экен, урматтап калыш керек экен. Ата, сизге рахмат. Ушундай баланы тарбиялап берген, чемпион баланы тарбиялап берген, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эми анан урматтуу туугандар, кошумча берсең деле жок болуп калат экен. Ошол бизге пайгамбарыбыз айтат: "Bir дагы адам бейишке кирбейт, ыймандуу болмоюнча." Бирок bir дагы адам ыймандуу боло албайт, бири-бирин жакшы көрмөйүнчө. Аллах Таала күндөрдөн эң жакшы кылып жума күнүн тандаса, айладан эң жакшы кылып Рамазан айын тандаса, жерлерден эң ийи кылып Мекке менен Мединаны тандаса, адамзаттын мырзасы, бир гана адамга эле пайгамбар эмес, пайгамбарларга да пайгамбар айтты. Өзүнө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламай толук мусулман боло албайт. Өзүбүзгө каалаган жакшылыкты изибизге каалап, анан ушу келинибиз менен бирге анан кээ бир спортсмендер көрүп атабыз. Үйлөнгөндөн кийин спортко түшкөндө сиз эми келечекте сиз тозо болуп келип сизден сураныч. Сиз эң чоң мотивация бере турган ушу инибизди чемпион кыла турган сизсиз. Себеби пайгамбарыбыз да кайгыга түшүп калганда Хадича энебиз өтүп, бирок Хадича энебиз биринчи пайгамбар болуп келгенде пайгамбарыбызга дух берген Хадича энебиз болгон. Коркпоңуз деген. Эртең күрөштө утулуп калганда сынып каласыз, настроение жок болот. Ошол кезде түртүк сиз мотивация берип чемпион кыла турган сиз да. Ошого мынакей өзүбүздүн атыбыздан десек да жаңылышып калабыз, себеби бул жака чакырылбай калган коноктор бар. Кыргыз элинде эми сени жаман көргөн адам жок болсо керек. Ошо кыргыз элинин баарынын атынан келүүбүз менен сага умрага жолдомо иншалла.